Биз бүгүн өзүбүзгө өлкө башчыны шайлоо менен алекпиз. Бирок бүгүнкү шайлоо таң аткандан бери так, адилеттүү жана даана өтүп жатат деп айтышка эч кандай негиз жок. Мунун башкы себеби жерлерден келген мыйзам бузуулар себеп болууда. Таң аткандан бери кыргызстандык жарандар WhatsApp аркылуу ар кандай видео, фотолорду интернет айдыңдарына жана ошондой эле биздин каналга дагы жиберүүдө. Биз бүгүн дал ушул шайлоо маселесинин тегерегинде сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? МТС телеканалынын эфиринде Ар тарап программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда бүгүнкү талкуунун коноктору менен четинен тааныштырып баштасам, биздин биринчи коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев агабыз. Ал эми экинчи коногубуз Сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов. Биздин үчүнчү коногубуз жактоочу агабыз Талайбек Айдаров жана ошондой эле юрист Талайгүл Токтокунова. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анан белгилей кетүүчү нерсе, азыр бир видеого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Таң аткандан бери Кыргызстандын булуң бурчунан бизге видео тасмалар келип атат. Шайлоонун мыйзамсыз көрүнүштөрү боюнча ошону көрүп алып туруп, андан кийин талкуубузду уланталы. Sen özünü mü kıldın? Ömrü bir banka salsak, Aslıbek Жээнбековго da bülten saldırtpay koydu. 9-unu belgilep koydu, salbay koydum bırıştırıp. Ага биринчи эле сизге кайрылайын деп атам. Ушул видеодо шайлоочу кабарлап атат. Биринчи Өмүрбек Бабановго салсак, андан кийин Жээнбековго салышың керек деп салдырбай койгондо, жыйынтыгында өзүнүн бюллетенин алып, анан эшикке чыгып кеткен экен да. Ушул боюнча, ушундай көрүнүштөр боюнча сиздин оюңуз? Эми бизде бүгүн Кыргызстанда абдан чоң саясий окуя болуп атат. Бул окуя президенти 5-чи президенти шайлоо вазифасы Кыргыз элине, Кыргызстан тарапы абдан чоң бир тарыхый баягындай бир шанс катары келип атат. Бирок ушуну өткөрүүдө дагы биз өзүбүз тарыхый иштерди жасашыбыз керек да. Президентибиз баш болуп бардыгыбыз. Эми азыр чын эле мен мына бул эмени көрүп туруп абдан таң калып, ушунчалык деңгээлге жетип калдыкпы деген ушундай бир суроону өзүмө коюп, кайта өзүм жооп таба албай турам да. Хотя биз ошол шайлоонун алдындагы 35 күн бардык Кыргызстандын бардык булмуштарын кыдырып келдик. Ошондой эле көп нерселер белгилүү болуп аткан болчу. Бирок биздин урматтуу президентибиз сөз берип айтып келип атпайбы? Өкмөтүбүз дагы таза шайлоо болот, таза баягындай элдин купулуна толо турган иштердин баарын уюштурабыз деп. Бирок тилекке каршы, айрыкча кечегиден бери мен ушул активдүү катышуучу катары ушул шайлоонун өтүшүнө өзүм үчүн бир абдан чоң бир ренжиген нерсе пайда болду. Өзүмдүн 60-тан ашуун жашымда көп нерсени көрдүм, бирок бир нерсени айтып официалдуу деңгээлде анан жасаганыбыз тескери болуп аткандын өзү чынында эле мен аны көрүп алып азыр эсиме болуп турат. Теге эле мындай болгон эмес. Мында эмне деген шумдук. Эми башкасын айтпай эле коеюн. Баягы урнанын жанында туруп алышып, бир калпакчан жигит анда бир эпизодду көрсөтүштү. Туруп алышып, келген айрыкча жаш шайлоочулардын бюллетенин каратып, анан кийин аңтарып аны каратып, анан салдырып атканын өзү чынында абдан чоң бир социалдык ренжүүнү, бир кыжаалат кылууну, анан келип бир Кудай бетине ары кылсын, балким кандайдыр бир социалдык протест пайда кылып кетеби деп мындай чочулар пайда болуп атат да менде. Чынында эле мен түшүнбөй турам. Адил мырза, азыр буга чейин дагы тиешелүү бийликтер, өйдө жактагы адамдардын бардыгы таза шайлоо болот деп айткан. Азыр барып биз сурасак дагы таза шайлоо болуп атат, бардыгы мыкты деп жооп берет да. Бирок иш жүзүндө абал такыр башка экенин көрүп атабыз да. Мунун себептери эмнеден болуп атат? Биринчиден чакырганыңызга рахмат. Экинчиден биздин программабыз бир жактуу болбош үчүн оң жактарын да айтып кетиш керек. Президент биринчи жолу бийлигин өткөрүп жатат. Бул Кыргызстан үчүн гана эмес, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде дагы биринчи прецедент. Жана буга чейин өзү президент демилгелеп биометриканы киргизген дагы ошол таза шайлоо болгонго негиз түзгөн деп биз абдан ишенген болчубуз. Бул бир жагынан. Бирок дагы бир жакшы жери Атамбаевдин мындай саясий стабилдештирүү болду. Ошол процессти орнотту. Муну анын атаандашы эмезгиси Бабанов да таанып жатат. Бул абдан чоң жетишкендиги. Бирок ал дагы ошол үй бүлөлүк башкарууну кылган жок. Бирок ошол эле учурда мындай адискө эмес, өзгөчө укук коргоо органдарына мындай профессионал эмес, адискө эмес жарандардын келгени өзгөчө жаштардын арасынан бул жерде ошол Кыргызстанда карьера жасоого мындай мотивация таптакыр жок болуп калганга
алып келди дагы жаштар көбүнчө ошол альтернативдик талапкерге ынанып жатканы биз баарыбыз көрүп жатабыз да. Анан кийин президент буга дагы себепкер, президент мына канчалаган экономика өсүп жатат десе дагы бизде андай өнүгүү болбой жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз. Эң ири инвесторлор ошол Мегаком жана ГЭС боюнча дагы анын артында шылуундар турганын биз баарыбыз көрдүк. Бул дагы ошол Атамбаевдин жыйынтыгы анча эмес экенин түшүнүп, эл дагы мындай альтернативдик башка бир талапкерге ошол жакка ооп жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз. Анан кийин Атамбаев канча негизде мындай таза шайлоо өткөрөм деп убада кылбады. Өзгөчө мынакей акыркы жумада бүгүн дагы ачыктан ачык шайлоо процессине кийлигишип, өзүнүн талапкерин сүрөп, ошол эле учурда башка альтернативдик кандидатты шыбап жатканы бул сөзсүз түрдө туура эмес иш, одоно мыйзам бузулук. Мен бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына бир нече жолу кайрылдым. Бирок алар биринчиден Атамбаев мамлекеттик кызматкер эмес. Жана ал өз кол тийбестиги бар деген мындай ойго келбеген нерселерди далилдегенге аракеттенип жатышат. Бул албетте туура эмес. Ошондой катты жөнөткөн Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жана ошого жол берген Борбордук башкы прокуратурада келечекте жооп берет дегенге ишенемин да. Түшүнүктүү. Азыр бизде дагы бир видео бар экен, андан кийин ошону көрүп алып анан Талай мырза сизге сөз берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир жолу кабар бере кетейин. Бул жерде шайлоо өкүгүнө баргандан кийин шайлоочу ошол урунанын жанында турган адамга бюллетенин ушундай көрсөтүп туруп, андан кийин анан айлантып туруп анан ошол урнага салып аткандыгын баардыгыбыз көрүп атабыз. Анан Талай мырза буга чейин да айттыңыз да, бул баардык жерде көрүнүш ушундай болуп атат. Мен өзүм дагы күбө болуп келдим деп кабарладыңыз. Анан сөз сизде. Рахмат. Мына бүгүн жогорку дагы жарандар айтып кеткендей, бүгүн Кыргызстандын ичинде эң чоң глобалдуу мезгил болгон турат. Тилекке каршы мынакей менин бул жака чакырганыңыздарга чоң рахмат. Келип жарандык өзүмдүн жарандык позициямды ачык айкын айтууга мен милдеттүүмүн. Себеп дегенде эме болочок жаштардыкы деп атабыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү болуп аткан выбордо бир топ мыйзам бузуулар көз астында турат да. Мен айтып көрүлөм, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы мына эртең менен сүйлөдү. Эч кандай мыйзам бузуулар болсо келгиле, айткыла, жазгыла деген кабарды берди да. Тилекке каршы бул форма 2 деген бир балекет чыгыптыр. Мына ошол Аламедин районунда Көк Жар айылында жүрүп аткан эмеде мен бүгүн азыр мына такталат, дагы мен информация берем, мүмкүн WhatsApp менен жөнөтүшүм мүмкүн. Ошол жердеги фамилиялардын бир нечесин алып ГРС. Ошол жерде шайлай турган кишилерди бөлөк жерде шайлоо өткөн турат. Мен ойлоп атам, эми ошолор барып шайлап келсин. Бирок списка жок. Туруктуу жашаган жерин спискадан алып коюшкан экен. Эмне үчүн айтып атам? Ушул мыйзамдын айтып атат, мыйзамды сактайлы деп. Тилекке каршы Уголовный кодекстин 139 беренеси кимге? Карапайым элге, же магабы, же сагабы? Эмне үчүн бийликтеги тургандарга бул 139 берене до сих пор эмне үчүн ушул убакка чейин иштебей жатканы? Генеральный прокуратура эмне үчүн көзөмөлгө албай жатканы лично өзүмө мага белгисиз болуп турат да. Анан азыр мына видеодон көрдүк. Мына ошол эле Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы бул тез аранын ичинде шайлоо бүткөнчө кетиш керек. Себеп дегенде биз жарандык коомдор карап отурабыз мына көчөрдө. Өзү айтты эртең менен. Барактап келесиңер ушундай салып койсуңар деп. Мына көрүнүп атат. Көрсөтүп,
урнанын жанында турат, көрсөтүп, анан кимге шайладың? Анда шайлоонун кереги барбы деген менде суроо туулуп атат. Кереги жок. Мен кайрылар элем президентке. Урматтуу Алмаз Шаршенович. Мындай шайлоодо мен бир эмес 2 революциянын башында жүрдүм. Сизди коргодук. Бирок сиз кылган жакшы нерселер болду. Бирок мына акыркы шайлоо болуп аткан нерседе мен мындай шайлоону көргөн эмесмин. Түшүнүктүү. Бизде дагы бир видео бар экен, эсиңиздерге салып коеюн. Азыркы учурда 0554 20 40 50 60 номерлеринде WhatsApp аркылуу баардык жерден шайлоочулар видеолор жиберип атат. Анан кезектеги видеого назарыңыздарды бурам. Сіздерге да жоқ болды список? Қаншадан жарымын беребиз дегенде, жарым акчасы жактан бермек да биздикин. Туура эмес жазып алып биздикин көбүнчөсүн. Малдыбаев. Бизге беребиз деген да. Биздикин карап беришчи базадан эже. Бизге байгон эле келип эле бизди такалап кеткен да. Ушунда келесиңер деп. Биз да азыр убактыбыздан үйдө атабыз. О жерде списоктор да бит. Жана эметкен. Сіздер да жоқ екенсіздер. Блин, ана паспортыңызды биздики эмне алды анан? Өзүңүз иштейсиз, иши жок. Биз өткөнбүз да. Ана биометрик кам барбы? Бар. Өткөнгө 9-нчы номерге, шоморго дейин бекитип бересиң. Жазгысың да. Той менен? Ой, аты участок. Ана келгенде маршрутка алып келет. Салсаңыз, Айбек байке. Эме деп айтып коюш керек. Жоқ екен. Канча кишилештик эже? Мен кишилерим кетип өзүм. Мен 9-нчы номерге деген, алар да 9-ка эмет салат. Мен айтпай калыптырмын көбүрөөнү. Талай кылайын, бүгүнкү шайлоонун чыныгы жүзүн көрсөткөн видео болду окшойт. Сизге сөз берем. Биринчиден, биздин эң биринчи конституцияда көрсөтүлгөн баягы ыйгарым укугубуздан ар бир адамдын добуш берген учуру бул купуя болот. Ушул видеолорду көрүп мен кичине наразы болуп атам да, анткени биз бүгүнкү күнгө чейин айтып атпайбызбы, административный ресурс колдонбосун. Президентибиз айтып атат, мен аябай чын акыйкаттуу шайлоо кылып берем деп. Бирок биз ар бир адам, ар бир шайлоочу ошол административдик ресурсту колдонбогонго шарт түзүп беришибиз керек. Анткени азыр өзүңүздөр көрүп жатасыздар, баягы бюллетендин биягын көрсөтүп салып атат. Бул жерден бир ошол УИКтин бир мүчөсү келип туруп колунан жетелеп келип салдыраткан жок. Эч ким кыйнаган жок. Чындыгында бул жерден баа берип коюш керек да. Бул ошол ар бир өз шайлоочунун макулдугу менен болуп атат. Ага чейин. Сизден талашат элем. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Эми шайлоочуга буга чейин анын ээлеген кызмат орду болушу мүмкүн. Ар кандай басым болушу мүмкүн. Анан ага айтып атат да, шайлоо күнү биз сенин кимге шайлагыңды билип коебуз деп аткан. Ошол эле учурда баардык биз айтып атабыз, силерди эч ким билбейт, көрбөйт деп атабыз. Чындыгына келгенде урнанын жанында какыйып ошол жерде бирөө турган болуп атпайбы? Бул саясий жактан андай баа берсе болот. Чындыгында ушундай административный ресурс колдонулуп жатат. Балким сени жумуштан кетирем деп жатат. Бирокчу мен айтып атпаймынбы, ар бир адамдын өзүнүн выбору болуш керек да. Өзүнүкү. Бүгүн жумуштан кете турган болсо, эртең ал жумуштан эмес, бая түрмөгө отуруп калчу, коркунучу туулуп атпайбы? Анткени бүгүн көрүп жатабыз, бул кылмыш жаза кодексинин негизинки беренелеринин негизинде баа берчү нерсе болуп жатат. Бирок мен эмнени айткым келет, бая юридикалык жактан. Ошол күнү баягы эле УИКтин мүчөлөрү болобу, же баягы прокуратура башкалар болобу, сизди ким колуңуздан жетелеп келди? Ошону далилдеп бериңиз дейт да. Далил жок болуп калат. Ошондуктан айтып атпаймынбы, ар бир шайлоочу мындай
мыйзамды одоно бузганга жол бербегенге биз аракет кылышыбыз керек. Адил мырза, сизге сөз берем. Эми биринчиден биз саат 8-де билет болуш керек. Биз канчалык негизде административдик ресурстун жана ошол басымдын күчүн Сооронбай Жээнбеков канча процент алча, ошончолук негизде административдик күчүн билсе болот да. Анткени ал башында 3% менен болчу рейтингге. Мен 1 айдын ичинде, 2 айдын ичинде андан ашып өтө мындай 20-30%га өсүп кеткен дегенге таптакыр ишенбейм да. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне мынчалык шайлоо процесси чынында жана айтып кетпедимби, президенттин эң башкы жетишкендиги саясий стабилдүүлүк. Бирок президент өзү демилгелеп баштап стабилдүүлүккө абдан чоң доо кетирип жатат. Кыргызстандын ичинде гана эмес, жана биз кыргыз мамлекети менен тышкы мамлекеттер менен. Эң мынакей Мирзиёев өзү кол сунуп делимитация, демаркация, чек ара маселесин чечип баштады эле. А булар болсо кайра ошол КТР аркылуу, ОКМК аркылуу кайра бир бетке көргөзүп, оң адырда болгон иштерди ошол эки элдин ортосунда чыр-чатакка салганга мындай провокация кылып жатат, чагым болуп жатат да. Ошол эле нерсе Казакстан мамлекети менен. Өздөрү ошондой өзүн президент баштап, КТР муну бир нече жолу кечке көрсөтүп, килейген Борбор Азиянын атасы десек болот. Назарбаевди бир бетке шыбап, аны мындай мазактап, ошону эки мамлекеттин ортосунда чок салып турган КТРге бир жагынан башкы прокуратура көрмөксөнгө салат, экинчиден Борбордук шайлоо комиссиясы дагы эчтеке болбогондой түр көрсөтүп жатат да. Мен айтып кетет элем, эгерде ошондой административдик күч менен колдонуп, биз ошондой басым болсо, анда мындай нерсе бар да, легитимдүүлүк бир гана Борбордук шайлоо комиссиясы айтып койгондон нерсен болбойт, тааныйбыз дегендечи. Бул үчүн элдин легитимдүүлүгү болуш керек. Кыргызстандын ичинде дагы, сыртында дагы. Эгерде биз көрүп жаткандай, одоно мыйзам бузуулар 8ге чейин уланса, аны өзү ошол мыйзам бузууларга карабай шайлоону тааныса, эгерде эл тааныбаса, анда эл шайлоонун жыйынтыгы болбой калышы мүмкүн. Ошону айтып кетет элем. Түшүнүктүү. Каныбек ага, сизге сөз берердин алдында бизде дагы бир видео бар деп айтып атышат. Ошол видеону көрүп алалы. Мен шайлоого келсем азыр урнада бардыгы турушат. Ачык сал деп, сооронго сал дегенден болбой нараараак тургула деп туруп, Бабановго 6-номерга сызсам, барганда ач деди. Ачпай койсом, айрып салышты. Анан мен айласыздан, аргасыздан арызданууга келдим. Ушул жерге зорго интервью алганы келдим. Балдарымы коркуп атат эки небирем. Кече чалымы зордуктап алып келишип, мынанча 36 миңин акчасын алып алышты. Чөнтөгүнөн ошко апарабыз, палан кылабыз, сени камайбыз деп. Азыр дагы саар жиберди. Биз жашайбызбы, жашабайбызбы? Ачык шайлоо деп эле бизди кысымга алып атат. Биз үй бүлөбүз менен бабаны дедик эле, болуптур деп, мейли каалаганга шайлайлы десек, азыр ошентип мени мектепте директор өзү Иса Дыйканов баш болуп туруп, карап туруп неметип салышты. Анан алып мен азыр ушул жерге интервьюга келдим, балам. Каныбек ага өзүбүз көрдүк. Анан бул видео ушул камеранын астында сүйлөп берип, айтып берем деп чечим кабыл алган адам болуп атат. Ушуга жашырынбай, ачык келип айтат. Ачыктаган. Ошол эле учурда коркуп айта албай аткандар мында да көп болушу мүмкүн деп ойлойсуз. Биринчиден мен Адил мырзанын сөзүн улагым келет. Чынында эле эл тааныш керек. Жогорку Кеңеш шайлоосу болобу, айрыкча президент шайлоосу болобу, эл өзү таанып, ыраазы болуп, анан кийин президентти көкөлөтүп 6 жыл көтөрүп жүрөт. Мен мурунку эми азыркы деле саясатчы катары 2009-жылдагы июнь айындагы президенттик шайлоо эсиме түшүп кетти азыр. Анда эсиңиздерде болсо, Курманбек Бакиев 1 жыл мөөнөтү кыскарта коюп туруп, анан шайлоону өткөрүп, кезек шайлоону өткөрүп, анда эмне болду? Курманбек Салиевич, эмне болду? 7 айдан кийин качыш каргасы болду да, туурабы? Апрель айына араңдан зорго жетти. Эмне үчүн ошондой болду? Аны баарыбыз эле билебиз. Себеби ошол 2009-жылдагы шайлоо, президенттик шайлоо бир жактуу болуп, элдин пикирин тебелеп, тепсеп, мыйзамдын баарын бузган. Азыр эмнегедир баягы дежавю ошондой болуп атат да мен үчүн. Дагы ошонун өзүндө кетип атат. Мен дагы бир жолу кайталап айтам.
бир жума мурун эле менде жакшы үмүт бар болчу. Таза мындай шайлоо болот, атааңдаштык болот деп. Акыркы жумада эмне болуп кетишти? Мен өзүм таң калып атам да. Президент өзү баш болуп. Мен дагы моменттен пайдаланып Алмазбек Шаршеновичке кайрылат элем. Урматтуу президент, бул кылганыңыз жакшы болбой калды. Сиздин жакшы жасаган иштериңиздин баардыгын, балким өзүңүздүн мындай капарыңыздын жоктугунан пайдаланып, балким айылына чекендегилердин баардыгы иш жасап аткандыр. Мынакей мына апабыздын коркпостон туруп алып, бир адырга келип алып интервью берип атканын өзү бул симптом да бүгүнкү күндөгү. Мен дагы бир кошумча нерсени айтып коюшум керек. Элдин эрки менен ойноп, элдин чыдам менен ойноп, аягына жеткени калышты. Өткөндө Текебаевдин камалып кесилип кеткени дагы ошондой бир чоң биздин саясатчылар үчүн сабак болду эле. Бирок сабак болбоптур. Саясатчылар үчүн дагы, официалдуу бийлик үчүн да сабак болбоптур да. Ушул мени өкүндүрөт. Азыркы биз төмөндө көргөн видео боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми бул жерде ачык эле айтыш керек да. Мынакей апабыз сүйлөп атат. Себеп дегенде бул жерде мыйзамдын иштебегендиги, мыйзам чоңдор үчүн гана иштеп турат. Карапайым элди базындырып атат. 139-чу берени Уголовный кодексте берени кайсы жакта? Анда жоготкула, алып салгыла. Ошол берене жөнүндө айтып кетиңиз, эмне болгон берени азыр. Берене бул нерсени мына өздөрүнөн ачыктан ачык следствияда эгерде арыз жазган киши болсо, прокурор сокур болгон киши да көрүш керек да. Айтыш керек, мунун үстүнөн кылмыш ишин козгош керек деп. Жанагы айтып атат, эл өзүнүн ыктыяры менен келди деп. Мен макулмун, өзүнүн ыктыяры менен. Аны заставить этип атат. Принуждает. Бюллетенде. Биякты көтөр, биякка кот. Ал өзү кылган жок. Ошондуктан 139-чу берененин негизинде, Уголовный кодекстин негизинде ушуларга ким препятствие кылып атат, ким тоскоол кылып атат, ошол адамдардын үстүндө кылмыш иши козголуш керек. Тез аранын ичинде. Эгерде азыр козголбосо, биз жарандык коом катары выборда бүтөт, келет. Биз мунун үстүнөн көпкө чейин иштей турган маселе болуп калды. Мындай выборду мен айтып атпайм, көрө элекмин. Могу эң жаман грязный болуп атат да, таза эмес. Ушундай мыйзам бузуулардын үстүнөн кылмыш ишин козгойт дейсизби, же болбосо эми өзүбүзгө иштеп берип аткандан кийин эле канатына калкалап коюш мүмкүнбү? Бүгүнкү акыркы видеондо бул чындыгында административный ответственность деп коет. Андай эмес, бул чындыгында ошол шайлоо өзүнүн укугуна тоскоолдук кылып жатат. Бул жерден күч колдонуп жатат. Бул сөзсүз түрдө буга баа берип, кылмыш иши козголуш керек. Бул кылмыш ишин сотто каралат. Абдан чукул учурда каралат бул сөзсүз. Анан ошондуктан ушул ападай болгон ар бир жараныбыз ушул мыйзам одоно бузулганда четте калбай айкын айтып чыгышыбыз керек. Анткени бүгүн корксок, 6 жыл коркуп жашайбыз. Бүгүнкү бир добушта бир баа берилип, андан чечим чыкса, ошол кийинки жыйынтыгы бир эле добуштан ошол результат болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бирибиз четке калбай, ушул ар бир бузулган мыйзамды баа бергенге аракет кылып, өзүлөрүбүздүн арыздарыбыз менен чыкканга аракет кылышыбыз керек. Урматтуу коноктор, биз азыр бул жерде талкуу кылып аткан учурда дагы биздин WhatsApp номерибизге байма-бай тынбастан ар кандай видеолор келип атат. Мага азыр режиссерлор билдирип атат, дагы бир видео келди дейт. Ошону көрүп алалы биринчи. Биз Каракулчада жүрөбүз, айылында. Биз операторлор жана ар башка координатты билген биздин штабтын башчылары келип бияқта жүрөт. Бабаныкі жана башка талапкерлерге добуш бергендер кууп, колдутуу мезгилде турат учурда. Бизди да коркутту, биз деле азырындан тоолун менен эсилишим болуп, жерден тартып атабыз, жашыруун түрдө. Айылдарда азыр баррикада эмелер коюлган болчу, группировкалар жүрөт, спринтерлер мененчи. Анан колдоруна бүт эме байлап алышкан, повесткалар байланган спринтер. 20-30 ар бирөөнүндө спортсмен балдар. Адил мырза карап туруңуз, бияктан айтып атышат, мисалы мамлекеттик кызматкерлерди ошол жергиликтүү деңгээлдеги чиновниктер коркутса, ал эми катардагы адамдарды, жаш балдарды көбүнчө баягы олбурлуу, чымыр денелүү балдар коркутат. Ошондой басымга карабай, жерлерден биздин патриот жарандарыбыз бул фактылар боюнча жашынбай, ачык камеранын астында айтып жатканы бул дагы биздин чоң жетишкендигибиз. Элдин жаңылануу күтүп жатканы жана таза эмес былык шайлоого каршы турганын көрсөтүп жаткан белгиси.
жана НТС каналы, башка дагы жарандар, биз дагы граждандык коом муну каттап элге көрсөтүп жатканыбыз дагы абдан туура иш. Анткени бул фактылар боюнча башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, борбордук шайлоо комиссиясы көз жумду саясатын уланта берсе, анда бул шайлоо башка нукка айланып кетиши мүмкүн. Мен коркуткан жокмун. Бул жерде башка нерсени айтып атам да. Саясий тазалоо күчөйт. Өмүрбек Текебаевди, Садыр Жапаровду, Канат Исаевди кандай камаса, башка дагы көз карандысыз, ачык пикирин айткан жарандарды бирдемке деп айтты деп эле, шылтоо табып эле камай баштайт. УКМКнын астында орундар жетиштүү болот да, баарын камашат. Анткени саясий тазалоо процесси уланат. Баарын тең басаңдатайын деген аракети күчөйт. Ошол эле учурда сөз эркиндигинен да басым күчөйт деген ойдомун. Кандай жалбырак Сентябрь телеканалы кандай жабылса, ошондой эле НТС каналы жабылат, Дуарстан менен Заноза да жабылат, 24 кежи да жабылат. Биздин эң башкы Борбор Азия мамлекеттеринин болгон жетишкендигибиз дагы жок болот. Ошону бүт баарыбыз түшүнүшүбүз керек, жана ошо болтурбош үчүн бүт тилектештик кылып биригиш керек деген ойдомун. Сөз эркиндиги дейбиз, сөз эркиндигинин милдети да болуш керек да эми, чынында. Мына мен бүгүн эртең менен КТРКны карап туруп, Адил, өзүмчө ойлодум, биздин Кыргызстанга коммунизм келип калган окшойт. Элдин баары жаркырап күлүп атышат, жакшынакай кийинишкен, бир гана нерсени айтып атат, демек планетада бир гана Кыргызстан бактылуу ушунда жашап аткан өлкө экен деп. Мен мына карагулжалык бала дейт, мен да карагулжалык болом. Моменттен пайдаланып бир эки сөз айтып койгум келет, урматтуу мен карагулжалык туугандарым. Эгерде биз Сооронбай Шариповичти сүйсөк, колдосок, аны жердеш катары, тууган катары, мен да тууганы болом, колдосок, биз башкача тууганча колдоп алышыбыз керек. Азыр Карагулжанын тагдыры эмес, Сооронбай Шариповичтин тагдыры эмес. Азыр Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Азыркы таза утуп алган күндө Сооронбай Шарипович чыныгы элдик лидер болот. Эгерде Бабанов таза утуп алган болсо, ал чыныгы элдик лидер болот. Элдин башчысы болот. Бир эле мамлекеттердин конкуренциясы эмес азыр аламдашу кезинде, глобализацияда лидерлердин конкуренциясы болот. Ошон үчүн карагулжалык туугандар, макулуңуздарга келиңиздер, жаманаттык кылбаңыздар, биринчи кезекте Сооронбайды, бизди бардыгыбызды. Ошондуктан мына мен азыр жүрөгүм бир аз канап кетти. Ошондой дөңгө чыгып алып, качып чыгып, бирок баары бир күзүн көрсөтүп жасап атканды. Ошондуктан бул мүнөз бир эле Карагулжа эмес, менимче көп райондордо деле ушундай болуп атат. Мына мага дагы эмелер келип атат. Анан дагы бир моменттен пайдаланып, айрыкча менин мугалимдерим деп айтышка толук акым бар. Себеби менин 40 жылдык стажым бар. Бул күндөр дагы өтөт. Эртеге легитимдүү президент келсе, ошонун алдында жүзүбүз жарык болуш керек. Биз мугалимдер ошо жаштарды окутуу менен Кыргызстандын келечегин камсыз кыла турган ошол чоң ресурсту үстүндө иштеп аткан учурда дагы 5-6 саат убакыт калды. Мындан ары деле кеч эмес. Президенттин ошол таза өткөрөм деген ыктыярын улантуу максатында бардык талапкерлерге бирдей мамиле кыла тургандай мамиле кылалы. Мен сиздерден абдан чоң суранып кетет элем. Түшүнүктүү. Жана Талай мырза, жана Талайкүл айым айткандай буга чейин кабарлады да, эми коркутуп атат, үркүтүп атат, сатып алып атат деп эле баягы кол кушуруп төрбестен ар бир шайлоочу өзүнүн добушу үчүн күрөшүш керек деп. Жана бул жерде шайлоочунун жоопкерчилиги канчалык деңгээлде? Эми бул жерде ачык эле айтышыбыз керек, кайрылуу эле. Бул жерде эч кандай мындай бияка нукка бурбайлы. Биз мынакей бир айдын негизинде жүрүп атабыз, мен как юрист катары мындай да. Бардыгын түшүндүрдү да, 21-ci беренени түшүндүрдү шайлоо боюнча, 139-чу беренени түшүндүрдү. Мен ошого гана токтойн. Себеп дегенде ал киши жарандар мына Кара Кулжага барышты. Мунушу жерден алардын укугун тепсеп, жарандык укугун тепсеп, айылдан кууп чыгып, жанагындай болгон кишилерди топтоп алганы бул кылмышка барабар. 139-чу берене эмне үчүн иштебейт алар үчүн? Кылмыш жоопкерчилигин административный эмес, кылмыш жоопкерчилиги группировка деп атат. Сговором, топтолгон күч деп атат. Топтолгон күчкө эч ким чыдай албайбыз. Ошондуктан мен кайрылам. Бийликтин өкүлдөрү кошулуп атат. Бийликтин өкүлдөрү болуп атат. Эгерде бийликтин өкүлдөрү ал жерде болбосо, жанагы айнанан кичинекей жаш бала экен, тоонун кырына чыгып алып, чыкса дагы мына ачыктан ачык бизге интервью берип атат. Бул жалаң эле Каракулжа эмес. Азыр мына Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад, Көлдө да ушундай ситуациялар ордоп баратат.
Биз эгерде жарандык коом жөн эле туруп эле административный ресурс колдонуп атыптыр, ошону жөн эле коелу деп кол силтеп койсок, биздин жаңылыштык болот. Себеп дегенде тез аранын ичинде 8ге чейин болобу, эмеге чейин жаздырылып туруп, бир нече эмесине кылмыш ишин козготуш керек. Козголгондо гана атты канчалык чаап кете берип, оозун тартпай койсоң, кечигип калабыз. Ошондуктан аттын оозун тарттырыш керек да, токтотуш керек. Түшүнүктүү. Азыр сөзүңүзгө аралжы. Чындыгында эле урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде айлана чөйрөңүздө шайлоонун жүрүшүндө кандайдыр бир мыйзам бузуу фактыларын көргөн болсоңуз, НТС телеканалына WhatsApp аркылуу жиберүүгө жана ошондой эле тиешелүү кызматтарга арыз менен кайрылууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Азыр бизде дагы бир видео бар экен, андан кийин сизге сөз берели. Хорошо, руку бери, руку бери. Колун ал, никуда не пойдем, никуда не пойдем. Пока ты не уйдешь. Уберите его, уберите его. Уберите его, сотрудники, уберите его, уберите его. Уберите его, сотрудники. Кто он такой? Министр, молан карабайсыңар, аркысыз бала. Слушай, так нельзя, ребята. Смотрите, вы сотрудник, бандит кандайдыр. Смотри, беспредел настоящий. Идем на ровном месте, избил его, футболку порвал. И сотрудники милиции просто стоят. Эми биринчи видео боюнча бардыгы түшүнүктүү болсо керек. Ал жерде талапкердин штабы менен шайлоо участка экөөсүн бир болуп атат. Имарат, ал эми экинчи видео боюнча азыр мага маалымат берип атат. Биз көргөн видеодогу адам УКМКнын кызматкери экендигин айтып атышат. Жанагы кызыл кийим менен басып кетпедиби? Азыркы учурда ушунчалык күч органдардын дагы шайлоого кийлигишип басым жасап атканына сиздин бааңыз? Мен биринчи видеого кичине кошумча кылып кетейин. Ар бир шайлоочунун жоопкерчилиги деп суроо бербедиңизби? Шайлоочунун жоопкерчилиги көрсөтүлгөн эмес, анткени шайлоочуга мажбур. Моралдык жактан Бул жактан баягы граждандык позициясы деп коет да, ошон үчүн айтпайм. Ар бир адам биз шайлоочубуз. Өзүбүздүн граждандык позициябызды көрсөтүп, ушул мындай болгон жагдайларды жөн гана көзүбүздү жумуп кала бербей, ай кокуй ушундай болуп калды дебей, сөзсүз түрдө кайрылышыбыз керек. Сөзсүз түрдө кайрылышыбыз керек. Кыргыз элин эч качан коркутуп, мажбурлап кыла алган эмес эч ким. Бир күн бүгүн мажбурлаганга макул болсок, бир күн корксок, мен айтпайм 6 жыл коркуп жашайбыз. Бүгүн эгерде көзүңүздү жумуп, өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды колдоп көзүңүздү жумуп койсок, кийинки 6 жыл, кийинки балдарыңыздын, неберелериңиздин келечегине көз жумган деп баалайм да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн граждандык позициясын колдоп, ушул бүгүнкү шайлоо таза өткөнгө өзүнүн салымын кошуш керек. Экинчиден, бул жерден баягы жанагы УКМКнын, баягы прокуратуранын сотрудниктери чындыгында көздөрүн жумуп, унчукпай баягы бездействие болуп атпайбы? Бул абдан мыйзамдын одоно бузулуусу, бул биринчи жанагы административдик ресурсту колдонуу дегендин биринчи белгиси. Анткени бул күч колдонуп, бир кандайдыр бир аракет кылса, бул административдик ресурс деп айтканга болбойт. Эгерде ал өзүнүн бездействие кылып, баягы көзүн жум, кыймыл аракет, мыйзамда көрсөтүлгөн кыймыл аракетин кылбай койсо, бул дагы административдик ресурс. Бул жерден административдик ресурсту колдоодон башка дагы кылмыш жаза ишин кодексиндеги беренелеринин баарына түшүнөт. Биринчиден баягы хулиганство да кетип атат. Көрүп жатасыздар да. Күч колдонуп жатат. Бир эле баягы шайлоо мыйзамынын беренеси бузулбай, жаза кодексинин беренелери дагы бузулуп жатат. Ошондуктан
бул жерден ар бир ошол сотрудникке сөзсүз түрдө баа берилиш керек. Эмне үчүн мен улам эле айтып атпайм баа берилиш керек деп. Ар бир урматтуу шайлоочулар, ар бир жагдайга баа берилсе, терс жообу дагы бул жооп болуп саналат. Анткени терс жоопту БШКга арыз менен кайрылса болот. Ал жактан алардын чечими сотко кайрылат. Биз чындыгында туура айтып кетти байкечи, көз жумуп калбашыбыз керек. Баягы Өмүрбек Текебаевди абдан мыйзамды одоно бузуу менен жаап, баягы белизгейт деген ар бир процедураларды ойлогондо ар бир жаран соп болуптур. Значит, баягы кыймылда мага тийбесе болду, менден өтүп кетет, жакында өтүп кетет деп ойлогон. Мен майдын четинде деген сыяктуу болот дейсизби? Бүгүн көрүп жатасыздар. Эч качан бир да жагдай силерден жаныңардан өтүп кетпейт. 2 күндөн бери айтып аткан сөздөрүндө угуп атасыз, тигини камайм, муну камайм деп. Канчага чейин коркуп өтөбүз? Ошондо Өмүрбек Тиркеевич айткан, мени камаса бүгүн, эртең башы чыккан саясатчылардын бардыгын камайт деп. Бүгүн көрүп жатасыздар. Саясатчы эмес, карапайым адамдарга чейин коркунуп атат. Коркунуч тудурулуп атат. Ошондуктан көзүңүздөрдү жумбай, чындыгында ар бир кыймыл аракетке бааңыздарды берип, баягы жалаба менен мыйзамдын түрүндө БШКга, УИКтерге, этиктерге кайрылышыңыздар керек, сөзсүз түрдө. Айдын мырза. Кошумча, бүгүн Талайгүл айым айткандай, эмне үчүн мыйзам бузуу тоо чокусуна чейин жетти да. Анткени бийликтегилер азыр ва-банкка барып жаткандай болуп жатат да. Анткени буга чейин бир айдын ичинде жасаган шайлоо негизде жасаган мыйзам бузуулар аларды баары тең абакка алып келет да. Же өзүнүн мураскери өтсө, анда өз тескерисинче карьералык секирик жасайт. КТРдин башчысы Илим Карабеков, УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаев, Индира Жолдубаева башкы прокурор. Баары тең ошол көз жумду, мыйзам бузууга эч кандай мындай реакция кылбагандагы бул дагы кылмыш иш катары. Бүгүнкү кызматы үчүн эртең көтөрүлүп өзүн биринчиден кызматын одоно пайдаланганы үчүн, ашыкча пайдаланганы үчүн жана башка мыйзам бузуу фактылар боюнча көз жумду саясат кылганы, кош стандарттуулук кылганы үчүн бүт ошол жетекчилер жоопкерчиликке тартылат. Бул шайлоо нукта гана эмес. Мына Талайгүл айым айткандай эле, ошол эле Зилалиевдин Лиглас боюнча былык иши, Сапар Исаковдун мынакей астында Мегаком боюнча чыр чатак иши боюнча, буга чейин Белизгейт болгон иши чатакка чейин бүт баары тең ошол Ак үйдүн 7-кабатына чейин алып келчү бүт нерселер да. Ошол үчүн буга чейин берген бүт убадаларын таштандыга таштап, Атамбаев өзү кийлишип ва-банкка кетип бараткандагы, бул дагы алардын мындай же бар болобуз, же жок болобуз деген саясатын улантып жатат. Ана мен дагы кошумчалап кетет элем, ар бир факт абдан маанилүү. Булардын фактыларды биз эмне үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына, башкы прокуратура мен күнүгө алардын терс жообуна алдын ала билип туруп кайрылып жатам. Анткени мен билип турам, эл дагы билиш керек. Бүгүн алар азыр жооп бербесе, эртең алар элдин астында дагы, А1дин астында дагы, соттун астында дагы жооп беришет. Урматтуу коноктор, биздин убактыбыз аягына чыгып калыптыр, анан акыркы сөздү сизге берели. Мен дагы эле урматтуу телегөрүүчүлөр, ошол өзүбүздүн жакынкы тарыхыбыздан мисал келтиргим келет. 2005-жылы Жогорку Кеңешке кезектеги шайлоо болуп, анын натыйжасында Аскар Акаев 15 жыл башкарган, каалагандай башкарган дооруна ээ боло албай, аны жакшы өткөрүп бере албай, мынакей азыр качып чет мамлекетте жүрөт. Анын тагдыры миллионер, миллиардер болсо дагы келип Кыргызстандын суусун ичип, абасын жутууга зар болуп, зар какшап жүрөт. Ошондой эле тагдыр Курманбек Бакиевге түштү. Ал да ошо шайлоонун негизинде фактически жыйынтыгында ошондой болуп, эл аны сүрүп чыгып, ал дагы Белоруссияда өзүнүн тагдырын мүнтүп жүрөт. Мен эми аларга окшошпосун дейм азыркы бийликти. Дагы эле кеч боло электе, акылыңыздарга келиңиздер. Акылыңызды келиңиздер. Менимче, урматтуу президент азыр эле 3-4 сааттын ичинде эле элге чыгып кайрылыш керек. Эгерде моундай болуп аткан иштерди ал кишиге көрсөткөн болсо же көргөн болсо, урматтуу Алымбек Шаршенович, сиз өзүңүз катуу чара көрүү боюнча керектүү тапшырмаларды беришиңиз керек.
Талай мырза туура айтып атат. Эгерде бүгүн кечке чейин ушундай эле болуп уланып турган болсо, эртеңки тагдырыбыз кандай болору уже мага түшүнүктүү эле болуп калды. Ошон үчүн азыр токтотуш керек буну. Токтотуш керек. Бүгүн мисалы үчүн ошол биздин жеңүүчүбүз кимис болсо дагы жаркылдаган, жүзү жарык, 6 жыл элге ушундай бир жакшынакай иштеп бере турган, эл аны тааныган инсан келсе гана биздин Кыргызстандын келечеги алдыга жылат. Мен ошону айтайын. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге жана ой пикирлериңизге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Силердин ойлор, силердин пикир кыргызстандыктар үчүн абдан маанилүү. Урматтуу мекендештер, Кыргызстан меники, сиздики, биздики, жалпыбыздыкы. Келиңиздер, дал ушул улуу күнү жан баштап жатып, же болбосо ийин кошуруп, тигинтип атат, минтип атат деп ар кандай шылтоолорду айтпастан, өлкөбүздүн келечегине кайдыгер карабастан, кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо биргеликте күрөшөлү. Сиздер НТС телеканалынын түз эфиринин ар тарап программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Азыр кезекти биздин жаңылыктар кызматындагы кесиптештерге улантам. Аман туруңуздар.